Шекасымов кажыдай. Үрөй чыган окуя таштанды күйүп жаткан дейишиңиз мүмкүн. Жок, бул жерде милиция кызматкери күйүп жатат. Бул жаш кыз мышыкты каттуу сыйлайбы? Маршруткада жаңжал чыкты. Президент Садыр Жапаровга көз жаш алып, мени зордукташып, мандатыман ажыратты деп айтты. Ушулар жаңылыктар түрмөгө видеонун астынан койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Абдувахабович чалып, же камаласың, же барып тапшыр дешти. Барбай тапшырбай койдум, таң атканчы саат. Эчтеке келбейт. Мына. Мына мышыкты адамдан жогору коюп, могуз уялбай отурат могу жерде. Эми мени өлтүрөм дейт. Мышыгым отурат деп орун бошотпой койгон кыздын видеосу соц тармактарда талкуу жаратты. Видеодо кыз коомдук жайдагы орунду мышыгына калтырып, башкаларга отурууга уруксат бербегени көрсөтүлгөн. Бул көрүнүш интернет колдонуучулар арасында түрдүү пикирлерди жаратты. Алматы облусунда милиция кызматкеринин өрттөлгөн денеси табылды. Мына бирден өртөнүп атыр, мына адам сыяктуу бир карасайчы. Азимбек Бекназаров УКМКга суракка чакырылганы айтылды. Коомдук ишмер саясатчы Азимбек Бекназаровду УКМК суракка чакырганын Назар Ньюс жазды. Азырынча кандай негизде, эмне себептен чакырылганы белгисиз. Бул боюнча расмий органдар тарабынан дагы маалымат бериле элек. Булак Арча медиа. Баланы жерге чаап жиберген шектүү киши издөөгө алынды. Кичинекей баланын жакындары бул окуя боюнча Сокол медиа редакциясына кайрылышты. Алардын айтымында видеодогу өспүрүм бала алардын жакынынын жакасынан тартып, жерге катуу жыгып салган. Жакындары окуяга көңүл бурууну суранып, күнөөлүү тарапка тийиштүү чара көрүлүшүн талап кылышууда. Учурда окуянын качан жана кайсы жерде болгону такталып жатат. Эгер видеодогу өспүрүмдү тааныгандар болсо, же окуя тууралуу маалыматы барлар болсо, редакцияга маалымат берип, кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Жолугушуда көйгөйүн айтып, миктен кезексиз батир алды. Президент Садыр Жапаров Нарын облустун Жумгал районунун тургундары менен жолугушту. Жолугушуда Байзак айылынын тургуну кызы жана күйөө баласы каза болгондон кийин алардын 3 баласын багып жатканын айтты. Буга чейин неберелерине жер алуу максатында бир канча ирет кайрылып, бирок эч жыйынтык чыкпаганын билдирди. Небереси учурда студент экенин, жата 7000 сом пенсия аларын, ал каражат жетишсиз экенин айтты. Жолугушуунун жыйынтыгында президент ага мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезексиз негизде бир бөлмөлүү батир берүүсүн айтты. Ушул баланын үй жайына болду, жийдегүл айым деги Байзак айынан деп жаз. Сиздерден сураган? Азыр токтоп туруңуз, жаз. Бишкектен студент болсо бир комнат квартираны кезексиз бергенге мен эмем укугум бар. Ушул жайдын үйүнө берип койгондо. Айтыңыз ачык эле, ким аны артында турган кишилер? Айтыңыз, эл билсин да, бул жерде жашыра турган эчтеке жок. Ким сени кыйнап тапшыртты? Кайсы фракциянын эмеси болчумун дейсиз? Эмгек фракциясынын лидери болчу. Эмгек? Эмгек бул кимдики эле? Салымбековдуку. Анан ошолордун менен чогуу бардың беле депутат болуп? Ошолор кетирип атабы кыйнап сени? Алар дагы болуп атат. Анан сиздин дагы кеңешчиңиз Кубандыков Жаныбек Абдувахабович чалып, же камаласың, же барып тапшыр дешти. Барбай тапшырбай койдум. Таң атканчы саат 5ке чейин кармашты. Саат 5те аялыма чалышыптыр. Келинчегим 9-айда сохранениеде болчу. Ал звонок туккандан кийин суусу кетип калып, больницага кетиптир. Анан мага айтты, аялың больницада, же кызыңды танда, же мандатыңды танда деди. Айла жок, мандатын тапшырып бердим. Бул иш тигил прокуратура кайра карай турган иш экен. Ал ошол менин кеңешчим деген, ал кеңешчим эмес, тигил 21-жылдары мен келгенде бир 20дай кишиге бул баягы билесиңерби, коомдук башталыштарда деп бир удостоверение берилет эле. Ошентип бир бердим эле дагы кайра 1 жылдан кийин алып койгом анын баарын. Анан ошондон бери эле кеңешти. Ал камалып жакында эле чыкты, билесиңер, Жакында чыгып, үй камагында жүрөт, бир 2-3 иштери бар экен, ошону бүтүрбөсөң кайра камаласың деген неме менен талап менен прокуратура камаган аны. Прокуратурадан мага жооп келген, биз сиздин ишиңизди карай албайбыз деп. Эмнеге карай албайсыңар? Кошумча арыз алабыз. Бишкек шаардык кетирип аткан болсо. Бишкек шаардык прокуратурасына карадыш керек. Биз маалымат жок экен менде. Кошумча арыз алып туруп, кошумча текшеребиз дагы. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден
ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Жер бериңиз деп, үй салганга жер бериңиз деп сурап жүрдүм. Жетим балдарга томоно үчөө тең, ата энеси жок. Кымдайдан бери кичүүсү 1,5 жашында баккан. Сиз багып алдыңыз беле жана? Мен багып алгам. Кызымды колчу күйөө балам да кайтыш болуп, кызым да кайтыш болуп калган. Ошо кички 1 жаш 3 айында баккам. Азыр ал балдар улусу 20га чыкты, университетте жанагы националдык университетте физкультура факультетинде окуп атат, 2-курс. Ал бала квартирада турат. Алган пенсиясы 7.000 сом. Ушу 7.000 сом жетеби ошо балага? Керек болсо мен майга, чайга муктаж эмесмин, көмүргө да муктаж эмесмин. Ушу баланын үй жайына муктаж. Болду, жидегүл айым деги байзак айымдан деп жаз. Ушу сиздерден сураган? Азыр токтоп туруңуз, жаз. Бишкектен студент болсо 1 комнат квартираны кезексиз бергенге мен эмем укугум бар. Ушул жайдын үйүнө берип койгон.